Саламатсыздарбы, урматтуу Тынчтыкбек Бобоевич YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2022 жылдын 27 сентябры өлкөбүздө болуп жаткан жаңылыктар. Баткендин мурдагы губернатору болуп турган Мамат Айбалаев 20-30 жылдын ичинде Баткен анклавда калып кетеби деп эскертти. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө Ворух анклавына оор техникаларды алып келүүсү биздин элибизди тынчсыздандырууда деп ал өз сөзүндө баса белгиледи. Толугураак маалымат мындан кийинки роликте көрө аласыздар. Тынчтыкбек Бобоевич YouTube каналынын өнүгүүсү үчүн өз салымыңызды кошуп каналга катталып кетиңиз. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мамат Айбалаев Баткен менен Лейлек 20-30 жылда анклавда калып калышы мүмкүн. Тажиктер Ворух анклавына эмне үчүн аскер техникасын жана аскерлерин алып кирип алганы түшүнүксүз. Анклавда милициядан башка эч кандай күч болбошу керек. Бул тууралуу Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Ал постторду мен койгон элем, себеби Никита Хрущевдон башталат. Ал СССРди 1953-1964 жылдары башкарган. Перспективасы жок айылдарды көчүрүү керек дегенде биздин азаматтар, өзгөчө Баткен районунун азаматтары Воруктун тегерегиндеги 4 айылды көчүргөн. Ал айылдардын ордун тажиктер ээлеп калганда Ворух кеңейип кеткен. Азыр эми пост алса Ворух анда да кеңейип кетет. Тоонун ары жагында Тажикстандын Мачай району бар. Ал жактан наркотик ташылат. Өзүңөр билгендей 1999 жылы душмандар Баткенге ошол жактан Vorukка карай өтүп, анда 52 азаматыбызды атып салган. Эми мындай окуяларды биздин азаматтар унутуп калып жатышат. Тажиктер Ворух анклавына эмне үчүн аскер техникасын жана аскерлерин алып кирип алганы түшүнүксүз. Анклавда милициядан башка эч кандай күч болбошу керек, жалгыз гана милиция болушу керек. Алардын техникасын жана армиясын биздин 4 көчөдө турган посттордон өткөрүп жиберишкен. Ошондуктан булар Капчыгайды талкалады. 180 үй өрттөлүп, 6 кишини тоокананын ээсин атып салышты. Постторду алуу УКМКнын башчысы протоколду толук аткарганга аракет кылам десе, Баткен менен Лейлек 20-30 жылда анклавда калып калышы мүмкүн деген Айбалаев. Белгилей кетсек, кечээ УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги Кызыл Бел бекетинде Тажикстандын УКМК жетекчиси Саймумин Якимов менен жолугуп, жаңжалды токтотуу, анын кесепеттерин жоюу жана мындан ары жол бербөө максатында протоколго кол койгон. Анда эки тараптан 3 посту жана 1 заставаны алып салуу макулдашылган. Кыргыз тараптан Булак башы, Аксай, Каттатус посттору жана Тамдык заставасы жоюлган. Ал эми 26 сентябрда Кыргызстандын УКМКсы менен Тажикстандын УКМК башчылары кол койгон протокол чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесси аяктаганга чейин убактылуу экенин билдирди. Адахамадумаров УКМК президенттин бойго жеткен балдарын кайтарбашы керек. 26 сентябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Адахамадумаров президенттин бойго жеткен балдары эмне үчүн мамлекеттик күзөтчүлөр кайтарып жатканын сурады. Анын айтымында УКМК президенти анын жубайын жана жашы жете элек балдарын коргошу керек. Бирок сиздердин кызматкерлери бойго жеткен балдарды кайтарып жатканын көрүп жатабыз, деди ал УКМКнын төрагасынын орун басары Жумгалбек Шабданбековго кайрылып. Ал мамлекеттик күзөт мыйзам чегинде иштейт деп жооп берген. Ал жерде жеке коопсуздук органдары иштеши мүмкүн, деди. Мадумаров анын сөзүнө ишенбей, президенттин бойго жеткен балдарын УКМКнын 9-кызматынын кызматкерлери кайтарып жатканын билдирди. Мындан тышкары Шабданбековго экс-президенттердин мамлекеттик күзөтүн кармоого бюджеттен канча каражат жумшалып жатканын сурады. Бирок ал жашуун маалымат экенин каңуулады. Ал арада депутаттардын бир тобу экс-президенттерден мамлекеттик күзөттү алууну сунушташкан. Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялар боюнча маалымат берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кагылыш жана бир күн мурун Тажикстан менен кол коюлган протокол боюнча 26 сентябрда журналисттердин суроолоруна жооп берген. Камчыбек Ташиев 16-17 сентябрдагы окуяларды чек арачылардын жаңжал эмес, чек аранын бардык периметри боюнча Кыргызстанга жасалган пландуу агрессия экенин айтты.
Ошондой эле кыргыз аскерлери кошуна өлкөнүн чек арасынан өтпөгөнүн белгилеп, жоокерлер Кыргызстандын аймактарын басып алууну көздөгөндөрдөн коргогонун билдирди. Биз Тажикстандын чек ара кызматы же армиясы менен эмес, башка адамдар менен кагылыштык, аларды ким деп атаганды билбейм деген Ташиев убага келип, агрессор ким экенин тийиштүү органдар аныктай турганын кошумчалаган. Кыргыз бийлиги чек арада ондогон кишинин өмүрүн кыйган калабада экстремисттик террордук топтордун өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүндүгүн буга чейин да айткан. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан да ушундай турумду карманууда. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200гө жакындады. Кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашып, алардын көбү айылдарына кайта баштаганы кабарланууда. Мээлерге бука, жылкы байласаң сонун экен да. Кудай бурса мына исламский кооперативден үй алдык мына могу үйдү. Анан жазында үйдө отурсак, иним эмеден WhatsApp'тан жөнөтүйттүр да, Instagram'дан эмесинчи, окошкасын. Анан кийин ошону ачып карасак эле ушул неме экен. Анан чалып сүйлөшсөк эле, Бектур деген сотруднигиңер бар, ошого чалдым. Анан барып сүйлөшүп келдик. Анан где-то 1-2 жумадан кийин барып эле акчасын төлөдүк, 15%. Анан 15% төлөп, сентябрдын 28-ине деп сурак койгон. Анан 28-ине жетпей эле мына Кудай буйрса мына бүгүн 20-сында ушу үйдө алып беришти, Кудай буйрса мына. Мурун съемный квартирада турчубуз. Рахмат исламский кооперативге, сиздерге. Ошо ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса мына документтерди госрегистрден бүтүрдүк. Эртең дагы эмелер регистрациясы бүтөт экен, ошондон кийин барган документтерди алабыз. Сот Акматбек Келдибековду коррупция беренеси боюнча актады. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңешинин экс-спикери Акматбек Келдибековду коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча актады. Бул тууралуу Азаттыкка соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта Келдибеков күнөөсүз деп табылып, кылмыштын курамы жок болгондуктан акталганы айтылат. 2011-жылы салык кызматын жетектеп турганда Акматбек Келдибековго коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошол эле жылы парламенттин спикери болуп иштеп турганда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. 2015-жылы 1-май райондук соту коррупция боюнча кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ишти жапкан. Ошол эле учурда 2016-жылы Бишкек шаардык соту экс-төраганы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап, 10 миллион сом айып салган. 2021-жылы Жогорку сот Келдибековго карата өкүмдөрдү жокко чыгарып, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти 1-май райондук сотуна кайра кароого жөнөткөн. Бишкекте кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго кол коюлду. Бишкекте кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоору макулдашуу процедурасын баштоого мүмкүндүк берген протоколго кол коюлду. Бул туурасында Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Кыргыз тараптан документке УКМК төрагасы өкмөт башчынын орун басары Камчыбек Ташиев жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов кол койгон. Ташиев аларга кыргыз-өзбек чек арасында делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин жыйынтыктоо боюнча тарыхый миссия туш келгенин айтып, бул бир чети сыймык болсо, бир чети чоң жоопкерчилик экенин белгилеген. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан жакын коңшулар, чыныгы достор жана стратегиялык өнөктөштөр. Кыргызстан саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, транспорттук, аймактар аралык жана маданий гуманитардык байланыштарды мындан ары да кеңейтүүгө толук даяр деген Ташиев. Өз кезегинде Арипов өзбек тараптын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдин долбоорун макулдашууга чечкиндүүлүгүн ырастаган. Эки республиканын өкмөттүк делегациялары кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелерин макулдашуу боюнча тыкыр иш алып барышты.
Делимитациялоо процессин аякташы биздин түбөлүк достугубуздун жана чыныгы бир туугандык мамилелерибиздин бузулбастыгын дагы бир жолу тастыктайт деп ишенимдеген Арипов. Ошондой эле Камчыбек Ташиев калган тилкелер боюнча келишимдин долбоору эки өлкөнүн президенттеринин кол коюусуна даярдала турганын айткан.